А почему они мне не дают? Я гражданка Кыргызской республики. У меня есть прямое конституционное право участвовать на данном заседании, понимаете? Вы не имеете права препятствовать моей законной деятельности. Я мать малолетнего ребенка УВЗ с синдромом Дауна. Бул жолу Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы мына ушундай чыр менен башталды. Депутаттардын талкуусуна тоскоолдук жаратып жаткан бул айым Ош шаарынын социалдык иштер боюнча вице-мэри Венера Рыскуловага нааразычылыгын билдирип жатат. Айтымында Дауна синдрому менен төрөлгөн чүрпөсү үчүн көмөк сурап барса кабыл албай койгонун билдирүүдө. Бул боюнча өлкө башчы Садыр Жапаровго чейин барарын айтып, бир топ чуу жаратты. Я сейчас прошу отстранить от должности. Я прошу проверить профпригодность вице-мэра, значит, Венеры Рыскуловой. Возбудить уголовное дело по статье 337, 338, 210. Я прокуратуру написала заявление, прокуратура займется. Если прокуратура не займется, генеральный прокурор займется. А если генеральный прокурор не займется, президент займется. А еще у нас есть суды. Далее, она должна была обязана проявить милосердие к ребенку. Должна была спросить, как он. Нааразы болгон жаран боюнча вице-мэр Венера Рыскуловага буга чейин ал айым кабылдамасына келбегенин, аны кала башчысы Алмаз Мамбетов өзү кабыл алганын билдирип актанууда. Маалыматтарга караганда Дауна синдрому менен төрөлгөн нарестенин дарылануусуна каражат керектелип жатыптыр. Дарылоо үчүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын ооруканаларынын бири менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Бул гор кеңешке чейин келип, ушундай өзүнүн пикирин билдиргенге эмне болду билбеймин. Себеби бул эжекени менин өзүм жеке кабыл алма келген эмес, мэрдин жеке кабыл алуусунда болгон. Ал жерде биз катын кабыл алып, кайрылуусун карап чыгып, саламаттык сактоо кызматкерлерине тапшырмалар берилип, алар ошол өзүнүн корутундуларын беришип, Санкт-Петербургдагы врачтар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан биз ошол мэриянын компетенциясынын чегиндеги резерв фонддон жанагы 3000ден 5000ге чейин өлчөмдө акча каражат бөлүп берсек болот аярлуу калкка кайрылгандарга. Материал жардам сурап кайрылгандарынан биз 5000 сом акча өлчөмүндө бергенбиз. Бул жолу өткөн шаардык кеңештин отурумунда Ош калаасындагы акыркы трагедия менен аяктаган окуучулардын өз өмүрүнө кол салуусу талкууга коюлуп, кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылды. Айрым депутаттар Telegram каналдарында 30дан ашуун суицидке түрткү болуучу ачык баракчалар бар экендигин белгилеп, бул боюнча чара көрүлүүсүн талап кылышты. Биринчи суицид факты катталганда эле мен ыкчам штаб мэрия тарабынан биз ыкчам штаб өткөрүп, ал боюнча атайын тапшырмалар берилген, МАП башчыларына, тиешелүү мекеме ишканаларга берилген. Мындан сырткары билим берүү тармагында жетишсиз болуп жаткан бала бакча маселеси бар. Нур телеканалы бул убакка чейин эле Ош шаарындагы 44 бала бакча менчиктештирилип кеткендигин айтып чыккан элек. Бүгүнкү отурумда да дал ушул маселе көтөрүлүп, кайтарып алуу үчүн аракеттер көрүлүүсү керектиги айтылды. Ал эми прокуратура учурда тергөө иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтып, шаардык депутаттарды жана мэрия адистерин жардамга чакырууда. Бүгүн азыр мен атайын сессияда ушул нерсени прокуратурага атайын стенограмма менен киргиздик. Кылмыш ишин козгоо боюнча, ал эми ошол боюнча мына гражданский процессуальный кодексте тарап болуп катышканга биздин толук түрдө укугубуз бар экен. Башкача айтканда, Ош шаардык кеңеши дагы сотко доо арыз менен кайрылып, жогорудагы бала бакчалар кайтарганга бизде толук мүмкүнчүлүк ошол эле мезгилде мыйзамда да талаптарында көрсөтүлүп атат. Бул боюнча мэрия да жеңилип калып атат, мисалы үчүн мөөнөтүн өткөзүлгөн, мөөнөтү боюнча депчи. А бирок бүгүнкү күндө сотторго дагы эми биз дайыма деле айтып келебиз, соттордогу ошо мамлекеттин саясатын колдоп, алар дагы бир жакшы оң жыйынтыкка чыгарыш керек да эле. Алар көбүнчө эле жеке жактардын немесин чечип коюп атат. Биз азыр прокуратура менен бардык нерселер менен эл менен тыгыз иштешип атабыз. Алардын негизинде, алардын арызынын негизинде ошол садик турган жерде негизинде бизге арыз менен кайрылса, биз ошол арызды азыр прокурор айтпадыбы? Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Өткөн Ош шаардык кеңешинин кезектеги 8-чи сессиясында 13 маселе каралмак. Анын 3-өсү бул убакка чейин талкууга алынгандыгына байланыштуу депутаттар добушка коюп, күн тартибинен алынып салынды. Калган 10 маселе талкууга коюлду. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нушанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.